Салам достор, орус тилинде өткөн чакты кантип жасайбыз билесиздерби? Мунун жолу аябай жеңил. Орус тилинде уңгу менен аяктаган, мисал үчүн приготовить деген сөздүн аягындагы т менен мягкий знакты өчүрүп, ордуна л тамгасын жазабыз. Ошондо өткөн чакка айланып калат. Мисал үчүн приготовил. Ал эми женский роддо болсо ла мүчөсүн кошобуз. Приготовила. Средний роддо приготовило. Средний роддо ло мүчөсүн кошобуз. Ал эми көптүгүндө болсо приготовили. Мисал үчүн я, ты, он приготовил. Мен, сен, ал жасады. Мен жасадым, сен жасадың, ал жасады. Я, ты, она приготовила. Мен жасадым, сен жасадың, ал жасады. Женский роддо. Мы, вы, они приготовили. Биз жасадык, силер жасадыңар, алар жасашты. Мисал үчүн повар приготовил обед. Ашпозчу обед даярдады. Жена приготовила еду. Жена приготовила еду. Аялым тамак жасады. Мы приготовили еду, биз тамак жасадык. Демек, мужской роддо л, женский роддо ла, средний роддо ло, ал эми көптүгүндө болсо ли деген мүчөлөрдү коебуз. Кийинки этишти алып көрөлү. Мисал үчүн забыть деп ала турган болсок, забыть деген сөз өзү унутуу. Этегиндеги т менен мягкий знакты алып туруп, ордуна л тамгасын жазабыз. Забыл, забыл. Демек, мужской роддо өткөн чакка айланат. Забыл, я забыл. Женский роддо забыла, средний роддо забыло, ал эми көптүгүндө болсо забыли. Мисал үчүн мой друг забыл меня. Менин досум мени унутту. Моя подруга забыла меня. Менин курбум мени унутту. Они забыли нас, алар бизди унутушту. Мисал үчүн Андрей и Владимир забыли нас. Андрей жана Владимир бизди унутушту болот. Анткени Андрей жана Владимир ал экөөсү көптүк болот. Мисал үчүн Оксана десек женский роддо. Оксана забыла меня. Оксана мени унутту. Аладдин забыл меня. Аладдин мени унутту. Аладдин деген мужской род. Достор, эми сиздерге бир этишти берем. Ошону сөзсүз комментарийде жасап калтырыңыздар. Поддержать мужской роддо кандай болот, женский, средний жана көптүгүндө кандай болот, сөзсүз комментарийге калтыра кеттиңиз.